Кыргызстандын финанс рыногунда насыя берүүчү Сома Кежи деген компания пайда болуп тур. Мага кайрылып атат. Көптөгөн биздин жарандар азыркы пандемия убагында, кризис убагында баары акчага муктаж. Ошолордун рекламасына алданып, алардын ширин тилине алданып, көптөрү карыз болуп, азыр үйлөрүнөн ажырап көчөдө калып атат. Бул компанияны изилдеп көрсөк, мунун негиздөөчүлөрү Латвияда экен. Башка компаниялары, башка офшордук компанияда жерлерде катталыптыр. Ошондуктан Алмаз Акылжанович, мундагы Финнадзор кандай себептен буга уруксат, лицензия берген? Укук коргоо органдарына кайрылсаңыз, эмне себептен бул ушундай шылууну кылып атат? Канча элдерге ушундай алдамчылык кылып атат? Ушунун алдын алып койсоңуз, бул азыркы мезгилде чоңураак компания, буга окшогон компания абдан көбөйүп кетти.